Karasu eline razımın. İki yolu beni şayladı. 1995 yılı, birinci Çakılışta Jogorku Kengешке, ikinci yolu 2000 yılı. Şaylaganda da şunça baylardı, çoğun kızmat iştegenlerdi emez, beni tanıdap alıştı. Elbette, az şaylagıçılar başkalı, az şaylagıçılar başka. Bir oşo yıllarda istep, sonun vakti istesinde, Kudaya şükür, elim duyat kılgan жоқ mına. Misal aytıp görsem, Karasu şahrının biz bilemiz jeri tartış. Oşol maseleni çeçүү üçün koңшу айыл өкмөттөрүнө сүйлөшүш керек эле. Бирок ошол мезгилде көтөрүлгөн маселелер бүгүн жаңы бийликте чечилди. Кудайга шүгүр. Мына азыр Карасу шаарына сарай айыл өкмөтүн кошуп, башка майылдарды кошуп, Карасунун жери кеңейди. Мурда керек болсо айтып коеюн, көрүстөнгө орун жок эле. Карасуда адамдарды көмгөн орун жок эле. Мына Кудайга шүгүр аста-аста чечилип атат. Ушул маселе биз көтөрүп жүрчү элек. Же болбосо мына Акташ айыл өкмөтүн алып көрөлү. Барак деген айыл бар эле. Бул Өзбекстан ичинде Кыргыз анклавы эле. Төрт жағынан экскаватор қазып қойғанда ел кире албай, мен де кире албай, анткени мен сүрөтүн билип коюп, Өзбекстандын урматтуулук президенти Ислам Каримовго мен жакпай, анткени Баткен согушу үчүн өзбек мажахеттери менен сүйлөшүп Кыргызстанга тынчтык алып келгеним үчүн алардын барымтасынан кыргыз генералды, жоокерлерди, япондорду алып чыкканым үчүн Ислам Каримовго жакпай, телевизордон чыгып Турсунбай Бакир оğlu deyt, bizim düşmanlarımın öpüşüp bıçaklaşıp yürüptü deyip şunu aytıp, jaman görüp, bu Kırgız siyasatçısını, ulap koyasın gene. Kırgız siyasat, şu Batken okuyasın bitirdim, giyingisi maçta yüzden. Ama ne oldu aytırız? Anan, köyünçösü Karasu rayonunun turgunlarını urdap, Özbekistan'a alıp ötüp, narkotik ırgıtışıp, patron ırgıtışıp, анан экстремистик тексттерди тышып камашчылы. Ошолорго болушуп, канчосын чыгарганы колума салым кошту мен. Карасу өзгөн болобу, башка райондор болобу, ушул биздин тургундарды. Булар Кыргызстан жарандары. Ошондой иш аракеттерди кылып атып, акыры биздин Карасунун эски мечитин имамы шахид болуп кеткен Мухаммад Рафык Камаловду эстеп турушу аткан күнү эле Жогорку Кеңештен сүйлөгөнмүн. Эч ким айта албаганда şahit bolup ketти деп. Şu sözlerden keyin İslam Karimov 2-3 жолу телевизордон чыгып алып туруп, şu жалгыз Кыргызстанда менин саясатчыны өлө сындаганда. Мен айткым келет ушул. Мен эч качан өзбек элине душман эмес эле. Но мени душман катары көрсөткүсү келди эле да. Анан Кудайга шүкүр, мына Карасууга Өзбекстандын КГБси келип, видео камераларды коюп, ким мечитке кирип аткан чыккандарын көрсөтүп аткып, тартып аткандарды ошол кармап, ошону видео камерасын алып коюп, шунча жалдарды аркабыздан бербей койдум камераны. Şu Kırgızstan'da arkasından paylap жүрүшкөн алар. Bu Karasu şahrı boyunca. Сактайын деп жазайым далалат. Жоготпоймун сени кашымдан, болсо дагы апат аламат.